бир жылда 3 операцияны башынан өткөзүп, эки тараптуу өпкө кагын оорусунан аман калганын тобо кылган Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков Досум Үсөн тобунун 50 жылдык мааракесин уюштуруп, концертте жандуу ырдап көрөрмандарын таң калтырды. Бир жылда 3 операция болдум, оор. Андан кийин эки тараптагы пневмония, ковид менен да ошо жараткан колдоптур. Элдин батасы менен дагы жазып ачкан интернетке. Чыгып үйдө жаттым, 2 ай, 3 ай да кетпейт экен кичине. Азыр живой ырдабадым, дем кыйыныраак экен да баары билинет. Анан тургум келген жок. Такыр ошо кол көтөрүң. Анан өзүмдү тургуздум эптеп иш кылып. Жүрөм. Залдын ичи бир туруп шаңга бөлөнгөн күлкүгө, алакандардын добушу угулса, бир туруп жымжырттык өкүм сүрөт. Анткени Досум Үсөн тобунун концерти аркылуу балалыгына сапар алып, жандуу эски чыгармаларды сагынгандарын көрөрмандары жашырган жок. Кыргыз элине абдан жакшы кызмат кылып атат. Өзүнүн коллективи менен бардык улуттардан түзүлгөн адамдарды ырдатып, кыргыз элинин маданиятын бүткүл СНГ өлкөлөрүнө алган эмес чет өлкөлөргө эме кылып жүрөт, адам жакшы жагат, ошон үчүн келдим. Үй бүлөм менен келдим. 11 мартта Досум Үсөн тобунун түзүлгөнүнө 50 жылдык мааракесине арналган концерт Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында болду. Жарым кылымдык тарыхы бар ансамбльди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров да куттуктаган. Анын куттуктоосун Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын бөлүм башчысы Кудайберген Базарбаев окуду. Многие годы на общественном телеканале выходит ваш проект «Ырдайлы кыргыз ырларын». Досум Үсөн тобун Ишенбек Жылкыбаев менен Юрий Бабков негиздеген. Эстердин доору болуп, эстраданын жыты да жок эле. 5-класста окуп жүргөндө классташтары менен бирге Юрий Бабков Ысык Көл облусунун Тоң районундагы үйлөмө аспаптар музыкалык иримине кирет. 1968 жылы Чоро Кожомжаровдор музыкант катары Канадага барып, эстраданы көрүп, аябай таасирленип келет. Келери менен өз мекенинде эстраданы түптөйт. Бул жаңылык Тоңдун ышкыбоз уландарына майда жагып, Тоңдун таланттары жаштык, бир жылдан кийин Кызыл Гүл ансамблин түптөшөт. Бул кабар бийликтегилерге Компартияга жакпай, батыштын агымдары сыңар деп кубалап, көптөгөн кысымдарды көрсөтүшөт. Бирок ансамбль элдин сүймөнчүк тобуна айлангандыктан бийликтегилер аргасынан макул болушат. Көптөгөн чоң кароосунактарда баш байгени багындырып, өлкөгө болуп көрбөгөндөй ийгиликтерди алып келишкен. Өкүнүчтүүсү 1977 жылы Үсөн Казиев автокырсыктан каза болуп, анын ысмын ансамблдин атына Досум Үсөн деп атап коюшат. Бирок бул топтун атына да асылгандар көп болгон. Анда эмесе кеп башынан болсун деп Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабковду кепке тарттык. Көп кыйынчылыктар болду. Биз Досум Үсөн болгондон кийин Үсөн жол кырсыгынан каза болгондо Досум Үсөн деп койдук. Анан биздин атагыбыз чыга баштаганда облустан байгели орун алып, бир республикага кеттик, аяктан алдык, телевиденияга чыгып, анан райком партияга чакырып, анан Досум Үсөн эми болбойсуңар силер. Анткени силер белгилүү болдуңар. Эми түшүнүш керек, азыр дүкөн ачып калаганын атайт турабы? Ал кезде мындай эмне Досум Үсөн эмне батыр беле. Биз үчүн батыр деп мен талашып атам. Биз өзүбүз уюшулдук. Жок, башка атын коесуңар, же болбосо биз таппайбыз. Ойлонуп кел. Качам көрүнбөйм. Ошондой канча качтым, бир жылдай жүрдүм го. Улам эле макул деп кетип калам. Сиз айткандай туруштук берип. Досум Үсөн ансамблинде Бакамбаевтан чыккан таланттар түзгөн. Алардын бири Саадатбек Калый уулу. Ал 50 жылдык тарыхы бар. Бул топко кандайча келип калганын төмөндөбүчө эскерет. 8-класстан келдим. Юрий Бабков мени карап, барабан четтирип көрүп, ошо барабанга шыкты экенсиң, шуулдак экенсиң деп барабан четтирип койду. Бирок четкенде сразу сахнага чыгып кеткен жокмун. 1,5 ай столду соккулатып койду, кистиңди даярдап деп. 1,5 ай согуп жүрүп, андан кийин 2-нчи ай дегенде биринчи жолу өзүнүн айылга Бакамбаев айылына концерт бергенде сахнага биринчи чыктым, калчылдап. Андан кийин премия дегенде үйрөнүп кеттик, көрүп кеттик. Досум Үсөн и 50 лет творческой деятельности
Досум Үсөн тобунун 50 жылдык мааракесине арналган концертине катышып жатканыма абдан сыймыктанам. Юрий Бабков жеке эле Досум Үсөн тобунун узак өмүр сүрүүсүнө салым кошпостон ырдайлы кыргыз ырларын долбоорун да жетектеп, көптөгөн ар улуттагы таланттарды элге таанытып, ынтымакка чакырды. Концертке Досум Үсөн тобунда иштеп кеткен кесиптештери, акындар, куудулдар, эстрада жылдыздары, ырдайлы кыргыз ырлары долбоору менен аты чыккан таланттар жана кичинекей жаш бийчилердин коштоосунда өттү.